Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ташматов. Геноцид коркунучуна кептелген улут. Эл аралык адилеттүүлүк соту Мьянманын рохинджа мусулмандарын коргоо үчүн көп иштерди аткаруусу керектигин айтты. Кыймылсыз шаар коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн Кытай расмийлери Ухань шаарындагы коомдук транспортты токтотту. Жаратылышты башкаруу мүмкүн эмес. Австралиядагы өрттөн кийин дарактар жаңыдан бүчүр байлады. Мьянманын рохинджа калкы олуттуу геноцид коркунучунда кала берүүдө жана аларды коргоо үчүн өлкө кескин чараларга барышы зарыл. Гамбиянын рохинджаларды коргоо боюнча ишин караган соттук коллега бир добуштан колдоп, эл аралык адилеттүүлүк соту дал ушундай чечимин чыгарды. Мындан сырткары анда аларга зомбулукту токтотуу талабы да коюлган. Чечимди аткаруу үчүн Мьянмага 4 ай убакыт берилди. Мьянмадагы рохинджа мусулмандарына каршы аскердик чаралар көрүлгөндөн бери 2 жылдан ашуун убакыт өтсө да, качкындардын үйлөрүнө кайтып келиши дале кооптуу. 1 миллиондон ашуун качкын коңшулаш Бангладештин чек арасындагы өтө жакыр шарттагы лагерде жашайт. 2016 жылдын октябрынан 2017 жылдын август айларынын ортосунда рохинджаларга каршы системалуу жана жапырт этникалык тазалоо кампаниясын жүргүзгөн деп бирмалык аскерлерди айыпташууда. Ушул себептен Гамбия эл аралык сотко кайрылган. 17 сот бир добуштан рохинджа маселеси аярылуу бойдон калып жатканына макул болушкан. Myanmar must, in accordance with its obligations under the convention, Геноцид боюнча конвенциянын 2-чи беренесине ылайык Мьянма аймактагы рохинджа тобун коргоп калуу үчүн бардык чараларды колдонушу керек эле, деди Абдулкави Ахмед Юсуф. Эл аралык сот геноцид боюнча бир нече башка ишти караган эле. 2007 жылы Сербияны Босния жана Герцеговинадагы этникалык тазалоо кыймылына түздөн-түз жоопкерчилиги бар деп табышкан. Дүйнөлүк соттун чечиминен кийин иштер кайра каралбайт. Бирок соттун буйрукту аткарууга чындыгында мүмкүнчүлүгү жок. Андыктан Мьянма соттун чечимине баш ийеби же жокпу деген кабатырлануулар бар. Учурда Мьянма үчүн соттун легитимдүүлүгүн четке кагуу кыйынга турат. Анткени декабрда Ан Сан Су Чи өзү сотко келип, көрсөтмө берген болчу. Дүйнөнүн мурдагы адам укуктарын коргоо боюнча лидери болуп келген адам массалык зордуктоо жана киши өлтүрүүлөр болгонун четке кагып келет. Бирок буга соттор макул эмес. Рохинджа мусулмандары боюнча Мьянмага карата чыккан эл аралык адилеттүүлүк сотунун чечими тууралуу жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Кытайдын экинчи шаары Хуангандада да автобус жана темир жол тармактары жабылуу астында турат. Анткени бийлик өпкүнү сезгенкен жаңы вирустун тарашын алдын алуу аракетин көрүүдө. Буга чейин Ухань шаарында коомдук транспорттор токтотулган болчу. Аталган шаардын жетекчиси расмийлер илдетти өтө жай көзөмөлдөп жатышканын билдирди. 11 миллион калкы бар Ухань шаарында жүздөгөн адамдар вирусту жуктурганы аныкталды. 17 адам каза тапкан вирус тууралуу коңшу өлкөлөргө жана АКШга да маалымат жөнөтүлдү. Вирустун очогу саналган Ухань шаары. Шаардагы бейтапканалар жык толгон. 10дон ашуун дарыгер вирусту жуктуруп алгандыктан медицина кызматкерлери эми вирустан толук коргоочу атайын кийимдерди кийишти. Учурда вирустун жайылышын алдын алуу үчүн кескин кадамдар көрүлүүдө. Шаардагы бүтүндөй коомдук транспорт тармагы жабылды. Аба каттамдары токтотулуп, бардык темир жол каттамдары, автобус жана кемелер ишин токтотту. Тургундарды сыртка чыкпоого үндөшүүдө. Ухань шаарынын калкынын саны 11 миллионду түзөт. Бул Лондондун калкынын санынан бир топ жогору. Ухань эл аралык аба майданы жылына 24 миллиондон ашуун жүргүнчүнү тейлейт. Уханьдан Лондон, Париж, Дубай жана башка шаарларга түз учкан аба каттамдары бар. Уханьдан Лондонго учкан акыркы каттам кече Хитроу аэропортуна келип конду. Учактан түшкөн жүргүнчүлөр саламаттык сактоо кызматкерлерин кезиктиришти. Уханьда эч кандай текшерүү болгон жок. Биз жерге конгонубузда да текшерүүлөр жүргүзүлгөн жок. Дене табыбызда да текшеришкен жок.
болгону саламаттыкты сактоо кызматкерлери эгер кандайдыр бир оорунун белгилерин байкасаңыз дарыгерге байланышыңыз деген гана англис тилиндеги баракчаларды таратышты. Бирок вирустун андан ары жайылышын токтотуу мүмкүн эмес. Ухандын миңдеген тургундары эбак эле Кытай календари боюнча белгиленчү жаңы жыл майрамына карата башка жактарга чыгып кетишкен. Ушул жумада бүтүндөй Кытай боюнча 400 миллион адам саякатташы күтүлүүдө. Бир жакшы жагы вирус 2002 жылы 800 адамдын өмүрүн алган вируска караганда бир канча алсыз. Бул вирусту жуктургандардын оорусу көп учурда жеңилирээк болот. Дене табы көтөрүлүп, адам өзүн алсыз сезет. Анын белгилери сасык тумоонун белгилерине окшош. Бактыга жараша 2002 жылы тараган SARS вирусундай олуттуу вирус эмес. Бирок вирус тууралуу дагы деле көп нерсе белгисиз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүнкү күнгө чейин глобалдык эпидемия кырдаалын жарыялоону кечиктирип келүүдө. Дүйнөлүк коомчулуктун саламаттыгына коркунуч жаралып жатат деп өзгөчө кырдаал абалын жарыялоону олуттуу чечим катары көрөм. Жана мындай кадамга бардык далилдерди дыкат изилдегенден кийин гана барам. Кытайды жаңы вирус тууралуу тез кабарлап, суроолорго ачык жооп берген үчүн мактап жатышат. Дүйнөдөгү калкы эң көп мамлекет тобокелчиликке баргысы келбейт. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Дональд Трамптын импичмент жарыянында демократтардын баш айыптоочусу Адам Шиф Сенатка Трамптын Украина менен мамилеси жийиркеничтүү, адамчыдагыс жана акмакчылыктан да начар болгон деп билдирди. Трамп кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланган жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылган деп айыпталууда. Президент Трамп мунун баарын четке кагып келет. Ливиянын улуттук мунай өндүрүү компаниясынын жетекчиси өлкөдө мунай өндүрүү мурункудан 3 эсе азайганын маалымдады. Анын айтымында козголоңчу топтун командири Халифа Хафтардын блокадасынын айынан жакынкы күндөрү мунай өндүрүү биротолу токтотулушу мүмкүн. Өткөн аптада генерал Хафтар өкмөткө кысым көрсөтүп, мунай өндүрүүнү чектей баштаган. Испаниянын бийлиги өлкөнүн чыгышында көп кыйроолорду алып келген Глория бороонунан кийин дайынсыз болуп жаткан 4 адамды издөөдө. Дүйшөмбү күнү башталган катуу шамал учурунда 9 адам көз жумду жана учурда Франциянын түштүгүндө суу ташкынын пайда кылууда. Жаратылыш кырсыгы Барселонанын айланасында, Валенсия жана Байрас аралдарында ири чыгымдарды алып келди. Дүйнө лидерлери Иерусалимде өтүп жаткан Польшадагы улутчулдар курчап алган Освенцим аттуу өлүм лагеринин бошотулганынын 75 жылдыгын белгилөөгө чогулушту. Орусия, Франция жана Германиянын лидери Израилдеги Холокост мемориалында сөзгө чыгышты. Освенцим лагеринде миллиондон ашуун киши өлтүрүлгөн. Көп өлкөлөрдө коррупцияны ооздуктоо боюнча жылыш болгон эмес. Коррупцияны кабыл алуу индекси ушул жылы 180 өлкөнү 0дөн баштап 100гө чейинки балдык система менен баалаган. Анда өткөн жылы 132 орунда турган Кыргызстан быйыл 180 өлкөнүн арасынан 126 орунга көтөрүлдү. Ал эми эң төмөнкү орунга 9 упай менен Сомали кирди. Оганстан болсо 16 упай алса, өткөн жылы Пакистан 1 упай төмөн түшкөн. Сентябрдан бери Австралиянын жээктериндеги аймактарда токойлор жалындап күйүп турду. Тилсиз жоодон 29 адам каза таап, миңдеген үйлөр күйүп кетти. Бактырактар өскөн миллиондогон гектар жер күйүп күлгө айланган. Жааган катуу жамгырга жана мөндүргө карабай өткөн дем алыш күндөрү да айрым аймактарда көп жер дале күйүп жатты. Бирок кабарчыбыз Ник Пик күйүп күл болгон жерлер кайра жанданып жатканын маалымдады. Токой өрттөнгөндөн кийинки жымжырттык. Бирок бактырактарды жакын келип караганда үмүт жана ар түрдүү түстөр пайда болот. Жалындаган өрт токойдун көп бөлүгүн жок кылганы менен өсүмдүктөр кайрадан пайда болуп, жаныбарлар артка кайтып келүүдө. Бир ай мурун Жез менен Дептин жерин өрт каптаганда алар эчтеке кыла алган эмес эле. Өрт жардын аркы четине жайылып, ылдый жактагы бактырактардын баары жалындап күйдү. Алардын жери толугу менен өрттөнгөн. Бирок эми Өрт толугу менен бактырактарды жок кылганы менен бир аз жаан жаганда эле бул
Ангафора дарагы кайрадан гүлдөдү. Ушунча тез гүлдөдүбү? Чынын айтсам, таң калып жатам. Баарыбыз таң калдык. Жез менен деп өрттөнгөн токойду кыдырып, калыбына келген аймактарды карап чыгышты. Токой өрттөндү, бирок толугу менен жок кылынды десе болбойт. Айрым бактарактар өрттөнгөндөн кийин кайра жанданат. Дарактын уруктары сакталган гүлдөрү ысыктан кийин ачылат. Ошондуктан банксия дарактарына өрт жардам берет. Эмне болсо да жакшы тарабын ойлошубуз керек. Ошондуктан бул көрүнүштү жаңы башталыш катары кабыл алабыз. Эми жапайы жаныбарларга, өсүмдүктөргө жагымдуу аймак түзөбүз. Австралиянын өрттөнгөн токойлорунда кайрадан үмүт жаралды. Бир нече айга созулган кыйынчылыктардан кийин бактарактар гүлдөп, өсүмдүктөр пайда болууда. Бул турмушун улантууну көздөп турган миңдеген кишилерге эргүү берип жатат. Баштыктан чыгып, буттарын чоюп асканды жакшы көрөт. Токойдогу өрттөн аман калган Джейк сыяктуу жапайы жаныбарлар дагы акырындап кайтып келүүдө. Бул жаныбар валлаби эмес, кенгуру дагы эмес. Ал валлару. Австралиялыктар кыйынчылыктарды жеңебиз деп турганы менен окуянын кайталанышын каалашпайт. Окуяны келечекте чоң сабак катары кабыл алышат деп үмүттөнөм. Өзгөрүүгө эч качан кеч эмес. Австралияда айыл чарба кандай жүргүзүлүп жатканын жана көмүр кандай колдонулуп жатканын кайра карап чыгышыбыз керек. Бул аймакта бактарактар кайрадан гүлдөп жатканы менен өлкөнүн башка аймактарында токойдогу өрт жайылып жатат. Жергиликтүүлөр айлана чөйрөнү коргоо үчүн чечкиндүү кадамга убакыт келгенин белгилешүүдө. Эми спорт жаңылыктары. Бүгүн Премьер Лиганын оюндарынын алкагында сап башына келаткан Ливерпуль Вулверхэмптон командасын кабыл алат. Кечээ Манчестер Юнайтед 2-0 эсебинде Бернлиге утулгандан кийин команданы көрүүчүлөр талаада нааразылык иретинде ышкырыктардын коштоосунда узатышты. Тоттенхэм болсо Норвич Ситини 2-1 эсебинде утуп, Премьер Лигада ушул жылдагы биринчи жеңишин майрамдады. Лестер Ветхэмди 4-1 менен жеңе алды. Анда оюндун бүтөөрүнө 10 мүнөт калганда Айоса Перес 2 гол киргизген. Жапониядагы атомдук бомба түшүп жабылган Фукусима шаары Олимпиада оюндарынын факелин алып өтчү жерлердин катарына кирди. Футаба 2011 жылы цунамиден атомдук станциядагы реакторлор эрип башталгандан бери жабылган эле. Рациядан тазаланган айрым аймактары факел эстафетасына карата март айында кайра ачылат. Теннис. Австралиянын ачык чемпионатында номер 1 Рафаэль Надаль Федерико Делбонисти катар сетте утту. Ник Кириос болсо Жел Симонду үстүнөн жеңишке жетишип, кийинки айлампага өттү. Аялдар арасында Симона Халеп кийинки турга өтүү үчүн Харриет Дартты утту. 5-чи категориядагы Доминик Тим австралиялык Алекс Болтту жеңген. Берүүбүздүн аягында ковбойлордун мелдешинде бука менүү үчүн чоң эрдик талап кылынат. Бирок бул улуу мундагы тургундар көздөгөнүнө жетти көрүнөт. Анткени 1 тонналык бул Оли аттуу буканы акча төлөп карылар үйүнө алып барышканда, алар мында чоң жандыктын үстүнө минип да көрүшүптүр. Оленин кожоюну буканы эл көп жерлерге алып барып турат экен. Бүгүнкү жаңылыктарды эске сала кетели. Геноцид коркунучуна кептелген улут эл аралык адилеттүүлүк соту Мьянманын Рохинджа мусулмандарын коргоо үчүн көп иштерди аткаруусу керектигин айтты. Кыймылсыз шаар коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн Кытай расмийлери Ухань шаарындагы коомдук транспортты токтотту. Жаратылышты башкаруу мүмкүн эмес. Австралиядагы өрттөн кийин дарактар жаңыдан бүчүр байлаптыр. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Kyrgyz деп издеңиз. Биздин бул даректерге блог макала жазып, сүрөт тасма тартып, салып турсаңыз болот. Биз аларды окурман көрмандарыбыз менен бөлүшөбүз. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Саналып барган Ияс Ашматов, саламатта калыңыздар.